Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчылар кеңешинин 11-чи саммити жыйынтыкталды. Бул ынтымак ордодо өткөн алгачкы жогорку деңгээлдеги көп тараптуу иш-чара. Ага Казакстан, Өзбекстан, Түркия, Азербайжандын лидери жана байкоочу мамлекеттердин өкүлдөрү катышты. Буга чейин Түрк мамлекеттер уюмуна төрагалыкты Казакстан аркалап келген болсо, эми бул вазифа Кыргызстанга өттү. Биздин өлкө төрагалык кылган мезгилде экономика, экология, санарип күн тартипти илгерилетүү, ошондой эле коопсуздукту бекемдөөгө күч аракетин жумшай турганын Садыр Жапаров белгиледи. Урматтуу кесиптештер, алдыдагы мезгил ичинде Түрк мамлекеттер уюмуна төрагалык вазифасын кабыл алуу биз үчүн чоң сыймык. Кыргыз Республикасынын төрагалыгы түрк дүйнөсүн бекемдөө, экономикалык интеграция, туруктуу өнүгүү, санариптик келечек жана бардык үчүн коопсуздук деген ураан астында өтөт. Төрагалыктын жүрүшүндө Бишкек саммитинде кабыл алынган чечимдердин ишке ашырылуuna натыйжалуу көмөк көрсөтүү үчүн бардык аракеттерди жасоого ниеттенип жатабыз. Саммитте лидерлер экономика, экологиядан баштап дүйнөдөгү кырдаалга дагы көңүл бурушту. Бишкек саммитинин соңунда бир катар документтерге кол коюлду. Бишкек саммитин чагылдыруу үчүн эл аралык жана жергиликтүү 100дөн ашык жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү каттоодон өткөн. Алардын иштеши үчүн мына ушул ала тоо залы бөлүнгөн. Бул жерде дал ушул экрандар аркылуу саммиттин жүрүшү түз алынып берилди. Андан тышкары ошол 11-чи жыйындын жыйынтыгы боюнча ТМОнун баш катчысы Кубанычбек Өмүралиев менен Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев басма сөзгө билдирүү жасады. Төрагалыктын алкагында бир катар иш-чара пландалган. Андан тышкары Бишкек декларациясы кабыл алынгандыгын баса белгилеп кетким келет. Бул декларация уюмдун алкагындагы ар тараптуу багыттардагы мүчө мамлекеттер жана байкоочу өлкөлөр ортосундагы тыгыз өз ара аракеттенүүнү камтыйт. Виктор Орбан түрк дүйнөсүнүн жогорку ордени менен сыйланды. Ала тоо залында президент Садыр Жапаров бул сыйлыкты тапшырды. Жазгүл Сейдахматова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.